Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен бир баракчалуу веб-сайт практика сабагыбызды улантабыз. Биз өткөн сабакта адам жөнүндөгү маалыматтарды кичине чыгардык. Эми кийинкилерин чыгарышта улантабыз. Биз эмнеде токтогон элек? Биз экинчи секцияны ачканбыз. Жана контейнер, анан ичинен текст классы менен биринчи маалыматты опыт работы деген эмени маалыматты чыгардык. Эми кийинкилерин чыгарабыз. Кийинкилерин чыгарыш үчүн башка бир класс менен жазсак жакшы болот. Мен div класс main алдым. Эмнеге бизде карасаңар бул жерде графика, верстка дегендер бар экен. Ошолорду чыгарыш үчүн мен отдельный өзүнчө бир башка класска алдым. Антемесин баштадык. Класс main ичинен h2 менен жазышты баштайм. Силер алсаңар каалагандай жазыла, мен ушул шаблонду кандай болсо ошолорду алып көчүрүп жазам. Экинчисин h3 менен жазсак болот экен. Өлчөмдөр ар кандай экен, ошон үчүн. Кийинкисини ссылка болгон үчүн a теги менен жазабыз. A теги менен. Так, httpc mail.com. Бул жерге деле ошону көчүрүп жазып коебуз. Кийинки баардык маалыматтарды, ошо адам жөнүндөгү маалыматтарды чыгарып, индекс менен жазып, анан кийин стиль берсек деле болот. Бизде кийинкиси параграф экен. Параграф деле көчүрөм. Аны деле h3 менен жазсак болот. Кгту Раззакова дегенди деле алам. Анан параграфты деле көчүрдүм. Параграфтан кийин бизде өзүнчө кичине чоң эме менен жазылган маалымат, образование, ошону жазабыз. Ошол бардыгын жазып алып, кийин CSS менен иштешебиз. Дагы h2 ачабыз. Бул жерде деле Кгту Раззакова деп турат, ошону алам. Кайра параграф. Ne oldu gitti? Баардыгын көчүрүп алган окшойт, ошон үчүн
Kayradan köçürüm. Akırkısı bizde kompüterni kursu kaldı. Andali çekiminin IT render dele alam. Бардыгы бирдей өлчөмдө тургандыгы үчүн H2 менен колдонсом жакшы эле болот. Анан мен H2 менен өлчөмүн өзүм деле берип койсом болот. Бардыгына таасир этет ошондо. Акыркысы бизде акыркы параграф. Бардыгын көчүрүп жазып алдым. Эми сохранить этип биз өзүбүздүн сайтыбызды ачып карасак, bizde bardыгы жазылып турат. Эми стиль беришти баштайбыз анда. Эми карасаңар бизде бардыгы сол жактан чыгып, бир линияда чыгып турат, бир сызыктан чыгып турат. Ошону жазыш үчүн биз ошон үчүн атайын класс main алганбыз. Main width беребиз. Width 70%. Float left. Эми сохранить этип ачып көрсөк, бизде бардыгы сол жакка өттү. Андай эмесе бизде последний место работы дегенден кийин сызык бар экен, линия кеткен экен. Ошону чыгарышыбыз керек. Кийинки строкага, кийинки катарга өтүш үчүн BR беребиз. Бизде деле чыкты. Анан маалыматтарды оң жана сол жактан чыгарыш үчүн биз башында колдонгон class left анан class right'ты колдонсок болот. Ушул жерде сол жактан чыга турган эмелерге class left беребиз, а оң жактан чыга турган маалыматтарга class right берип коюшубуз керек. Бул деле бизде class left, кийинкиси class right. Бул жерде деле class left, бул жерде class right. Ошонусу абдан жакшы. Классты кайра колдонсо болот. Кайрадан жазып, кайрадан стиль бербейсиңер. Бардыгын жазып алдык. Эми сохранить этип ача турган болсок, бизде азыр чыкты, бирок параграф менен иштешибиз керек экен. Ошолорду азыр оңдойбуз. Бизде образование деген бул жерде биз наоборот жазып койгон экенбиз. Бул жерде H3 менен жазышыбыз керек болчу. Бул жерде болсо H2 менен. И анан образование дегенде деле астыңкы сызык бар экен, ошону H менен чыгарам. Анан BR'ди жазып коем. Так, эми карасак бизде чоңоюп калды. Азыр бизде бош орундар бар. H2 жана азыр class right, анан class left менен чыгардык верстаншик, анан бул жерде 3wman.ru дегендерди. Бизде ортодо азыр бош место бар. Ошон үчүн бул жерге келип калды. Биз биринчи сабакта, экинчи сабакта
биринчи агызда колдонгон bear менен колдонсок болот дагы. Эмне кылам? Бул жерден 2 br беришим керек. Кийинки катарга өткөрөт бизди. Эми карай турган болсок, бизде астыга түшүп калды. Бизде баары даяр. Эми отстоп боштуктар бар. Ошолорду беришибиз керек. Боштуктарды беришибиз керек. Бизде класс main бар. Main ичине h2 жана a бар эле. Ошону бизде color түзү көк болуп калган. Ал по умолчанию HTML өзүнчө берген түз бар. Ошо менен чыгып атат. Ошону өзгөртүп коебуз. Color black и жана кичине чоңойтуп коюшубуз үчүн font size 22 пиксель. Эми карасак бизде кара болуп калды и чоңоюп деле калды. Бул жерде h2-ни алып койсом болот экен. h2ге кереги жок. Бул жерге 20 жазып койсом. Жок. 22. Бизде сохранить болгон турбайбы? Ошон үчүн кайрадан сохранить этип ачып көрсөм. Менде окшоп атат. Кайрадан карайбыз. Бизде main деген класс бар. Мен туура эмес жазып алган турбаймынбы? Эми ошону оңдоп main деп жазып, эми сохранить этип кайрадан ачып көрсөм, оңдолуп калды. Бизде h2 башкалардан кичине чоңоюп турушу үчүн ага өзүнчө өлчөм берип койсок болот. Font size 25 пиксель. Сактайбыз, анан кайрадан ача турган болсок, бизде чоңоюп калды. Жыйырма эки жакшы экен, 25 кичине шаблондон ашып кетти. Башында туура эле жазган болчумун, кайрадан экөөнү өзүнчө жазбай эле бир эмеге жазып койсо болот. Бир класстын астынан жазып койсо болот. Бизде оңдолуп калды. Эми бизде h3 бар эле, ошолорго деле өлчөм беребиз. Main жана h3 font size 22. Сактап кайра ача турган болсом, иштебей калды. Эмнеге? Мен бул жерде чекит жазбай калгам, ошон үчүн кайрадан сактайм. Окшошту. Бизде акыркысы параграф. Main жана параграф
Биринчи биз padding астыдан бош астынан түшүрүш үчүн padding bottom беребиз. Астыңкы боштук 30 пиксель жана өлчөмү font size 20 пиксель. Анан text align justify. Эми сохранить этип болсобуздун эмеге киргенде сайтка биз жасап буттук. Буюрса баары тура эле. Бирок образование деген кичине дагы айырмаланып турат. Ошого дагы кичине өлчөм берип коюшубуз керек экен. Аны биз эчеки менен жазганбыз. Келгенде ошол жерге 22 эмес, 25 кайрадан 25 беребиз. 25 бергенде башкача көрүнүп чоңоюп калды. Урматтуу достор, биз бардык маалыматтарды чыгардык, жазышканга жетиштик. Класстарды кандай колдонгонду кайрадан көрүп үйрөнгүлө. Биз кийинки сабактарда улантабыз. Саламатта калыңыздар.